Assalamu alaikum da bir жолу достор мекендештер. Баткен, Өрүк Зарылуу. Аксай элинен дагы bir жолу жылуу салам. Урматтуу достор мекендештер, мен бул боюнча толук сиздерге материал алып аткан жеринен толук отчет бердим. Достор, бул материал кайсыл тыйынга келип атат, кайсыл акчага, кайсыл каражаттарга келип атат, кимдердин жардамы менен келип атат, мен кыскача ооз эки айтып кетейин. Мына мен азыр бул жака жолго чыгып атсам, Жалал Абад областы Сузак району Багыш айыл өкмөтү, биздин мен өзүмдүн жердештерим Айбек деген ошол Багыш айыл өкмөтүнүн тургуну Көк Арт жааматынан деп 65 000 сом жардамын биздин мен жолго чыгып атсам колума тапшырды достор. Ага чейин андан мурун ошол эле Багыш айыл өкмөтүнүн биринчи көчөдөгү Октябрь 1 жааматы 63 000 сом Нурсултан досубуз аманатты тапшырган мага. Андан мурун болсо Нокен Аксай Нокен Маасы жеринен Тайра ажабабыз 250 000 сом аманатты мына ушул жерге келип берип кеткен, жакшы билесиздер. Мына ошол жолдо келатканда Кадамжай Көк Дала районунун Москвадагы жаштары 90 000 сом аманатты тапшырган. Андан мурун ушул Аксай элинин жаштары Москвада эмгектенген бир туугандарыбыз мына ушул үйгө деп 150 000 рубль аманатын жардам беришкен. Мына ушул Аксай элинин жаштары достор бүгүн дагы 20 500 сом акчасын чогултуп бүгүн дагы тапшырышты. Негизги жардамды достор мекендештер, мына үй башталганга чейин ушундай иш баштап атыпсың медер иним. Сен кандай жерде кандай иш баштаба деп биздин өзүбүздүн жердештерим, акелерим, агаларым ошол Сузак району Багыш айыл өкмөтүнүн Москвада эмгектенип аткан бир туугандарыбыз. Ал жерде аксакалды кылган Эсен агабыз, Эркин акебиз бар, Күмүш акебиз бар, Зайыр акебиз бар, Нурлан акебиз бар, бир нече агаларыбыз бар. Мына ошол агаларыбыз жалпысынан 500 000 рубль ушул үйгө жардам беришкен. 500 000 рубль достор. Андан сырткары биздин Сбербанк картабызга күнүнө кээ бир 30 сомдон баштап 1000 сом, 3000 сомго чейин, 500 сомго чейин жардам берип аткандар болуп атат. Мына ошонун негизинде мына Баткендеги үйүбүз толук бүткөнү калды. Баткенде чындыгында курулуш чындыгында кымбат экен. Бир кирпич бул жерге турушу менен 15 сомдон тура келип атат. 9 сомдон келип түштү, усталар 6 сомдон урду. Мына ушундай достор, жүрөбүз. Биз азыр мен жана принтерге жүктөлүп атканда материалды сиздерге толук бөлүшкөм. Бул жерде азыр жалпысынан достор 87 000 сомдук материал бар мунун ичинде. 87 000 сомдук полу бар, душ санузелге кафель бар, насосу бар, мынакей краска полго чейин, столпадан келген кабелдер, полдун фольгалары, кыскасы майда чүйдө момундай плафон, кыскасы мына сантехник турбалар, момундай болгон кафелдер, сапаттуу жакшы материалдар келди. Кыскасы бул жерде жалпысынан ушул 87 000 сомдук материал үйдүн ички отделкасына жумшалат. Достор, жүрөбүз. Үйдүн ээси бүгүн мына ушул жерде. Салам алейкум. Келиңиз, кандайсыз? Денсоолук жакшыбы, амансызбы, тынчсызбы? Мына ушул жерге келип алсаңыз, сиз келиңиз жаным, Аваз ака, сиз келиңиз. Зайыр ака, катарыбызга туруңуз. Дагы бул жерде жардам берем деген акелерибиз. Сиз да келсеңиз. Уста ака, келиңиз, тура бериңиз. Келе берлесиздер деле. Бардыгыбыз келебиз. Уялбаңыздар. Мунар ака, сиз менин бул жагыма келесиз. Достор мекендештер, нол жанымда турган сыртынан көрүнгөндө жөпчөнөкөй эле киши катары эле көрүнөт. Бирок булардын жүрөгүндө бир өзгөчө бир патриоттук сезим пайда болгон. Кыргыз элим деп ушундай бир жан үрөп, жанын сайып мына ушул Варухтагы 45 000 элге туруштук берип ушул Аксай элинде болгону 4,5 000, 5 000 калкы бар. Ушул бир туугандарыбыз, мекендештерибиз ушул жерде өмүрүн тобокелге сайып, күндүр түндүр ушул жерде жашап атышат. Эми булар илгертен эле жашап келишкен, дагы деле эчтекеден коркпостон кечээки кагылышуу болуп атабы, башка болуп атабы, эмне болсо дагы биз ата-бабабыздан калган жерди таштап кетпейбиз деп мына дагы деле жашап атышат. Эгерде сөзүм кимдир бирөөңүздөргө катуу орой тийген болсо, албетте алдын ала кечирим сурайм. Менин жанымда турган Аксай элинин, Аксай айыл өкмөтүнүн жаш өкмөтү.
Biraz yakınlarak gelseniz. Atыңız кечиресиз, унутуп калдым. Алимбек менен атым. Алимбек эке, жазда биз тааныштык элек, Жазда. Иштериңиз кандай? Иштер болуп атат. Жакшыбы? Тынчсызбы? Аксайда чындыгында күчтүү, эрктүү гана өкмөт иштеп кызмат кыла албаса, бул жерге чындыгында биз деле бир 2 күнгө келип алып, кайра кеткени шашабыз. Себеби бул жер өтө баандай кооптуу жер экен. Кандай ишти алып барып атасыз? Биринчиден мен кыскача өзүмдөн таанышып кетсем, Аксай айыл өкмөтүндө мисалы келгенде бир 4-5 ай эми болду, 4-5 ай. Ага чейин бизде өзүңүздөр билесиздер, кичине тажик уруш болду. Ондан кийин баягы кайрадан ошо үйлөрдү жайга калыбына келтирүү боюнча иштер болуп атат. Азыр биздин Кудайга шүкүр аз үйлөрүбүз мындай айтканда жарым-жартылай бүтүп атат, аз кичине материалдар кечип атат. Алар да Кудайга ушул айдын ичинде бүтөт деген пландарыбыз бар. Өкмөт салып атканба 9 үй. Ооба, ошол үйлөр. Ол үйдүн дубалы көтөрүлдүбү? Азыр дубалдары бирок материал кен айрым баягындай кемчиликтер бар экен, баягы настойка деген. Алар Түркиядан келет экен да, ошо кичине кечип атат. Бирок алар келет жакында 1-2 күндө келет. Алар бүтөт, ушул айдын аяга чейин Кудай калса бүтөт. Анан ушундай сиздердин биринчи Ак ниет фонду ушунчалык биздин Аксай айылынын тургуну ушул Аваз акеге биринчиден сиздер инициатива көтөрүп ушундай жардам берип атасыздар. Ушу биринчиден Ак ниет фондунун демөөрчүлөргө, сизге, жамаатына рахмат чоң, элдин атынан ыраазычылык билдирем. Мындай карасаң, биринчи келгенде эч кимдин көзүм жетпей эле, бул качан бүтөт экен деп көзүм жетпей эле действительно. Өткөндө бир келип, көрүп таң калып действительно балдар иштеп атат экен. Өтө катуу келиңиздер, рахмат сиздерге. Ошо биз сиздерден жөн турбай, мисалы биздин Аксайдын элдери болсо колунан келген жардам берип атат. Туура. Ошонун пайдаланып менен кичине өзүмдүн кичине жардамым бар деп ошол Аваз акеге берип койсом азыр. Машалла, машалла. Аваз акеге берип койсом, бул эми канчалык 10 миң акча. 10 миң акча менимче бул эми бир немеңизге жумшалат, бир керектигиңизге. Биз Аксай айыл өкмөтү, Медербек, биз дайыма бул Аваз акени биз өкмөттүн көзөмөлдү, бул тараптуу жардамдар берилип кетет буга чейин. Мындан ары да жардам берилет, мисалы, бар тараптан мисалы. Кышында мисалы көмүр жагыла, башка жагыла бир материал жардам көрсөтүп келет сагасы мындан ары. Ошол. Рахмат сиздерге. Аксайда Аваз акебизден башка да канча муктаж үй бүлө бар? Бизде эми биз баягы сиздердин каттооңуздарда турган. Бизде каттоодон бизде группада бизде 100дөн ашык неме бар бизде каттоо. Ошолордун катарында эң муктажы ким деп карайсыздар мисалы? Бизде өзү мисалы группада бөлүп койгонбуз. Биринчи группадагы топтор, экинчи группа, үчүнчү группа бизде бар ошондой. Бизде негизинен биздин биринчи группа жайынан баса албай. Мындай айтканда бир адам аны күнү түнү караш керек, ошондой адамдарыбыз бар бизде. Анан жоба үй жайы жок, үйүндө бир нече мүмкүнчүлүгү чектелген чыныгы муктаждардын катарындагы эң оорчундуу муктаж деп бизге Аваз акени сунушташкан. Анын башында өзүңүз да бар элеңиз. Бирок мен элге уят болуп калбашым керек, ушул негизи эле чындыкпы? Аваз акебизден өткөн дагы муктаждыктар барбы жокпу негизи? Бүгүнкү күндө биздин Аксайда мисалы ачык айтсак, бул кишинен мындай айтканда муктаж адам жок азыр пока. Будан өткөн оор муктаждык жок, Бирок бар, андайлар бар, мисалы өздөрүн мындай айтканда эптеп кетет адамдар. Бирок бул киши мисалы жашы мына өзүңүз 75-жылкы киши, бул жаштагылар уже бул жаштагылар мына ушу киши уже небере бала үйлөп мындай айтканда машина алып жакшы жашап атат да. Бул киши ушу жашка кирип алып карасаң, жашоодун мындай айтканда жакшы маңызын көрүп эле бул кишилер. Бир үй жай жок, бир дагы эле атасынын үйдө жашап жүрөт мисалы. Действительно баягы үйгө муктаж кишилерден бири ушу киши да, биздин айылда. Туура эле тандоо болуп тур. Анда бул үйгө жардам берип аткан ар бир көрүүчү жүрөгүңүздөр ушунчалык сүйүнүп атсаңыздар керек. Мына Аваз акебиздин тагдырын жашоосун көрүп атасыздар. Үйүндө бир эмес 3 мүмкүнчүлүгү чектелген инсан жашайт. Чындыгында өтө муктаж, социалдык жактан муктаж. Бирок Кудайым буйруп, Алла Тааланын амири менен, Алла Тааланын жардамы менен караңыздар, заманбап бүт шарттары менен үй бүтүп калды. Алимбек билесизби? Бул үйдү биз эмнеге шаштык? Өкмөт мамлекет салып аткан, ол ушу Аксайда 9 үй. Ушулдан кеч калбайлы, эрте бүтөйлү, бирок кеч калбайлы жет, жок дегенде тең бүтөйлү деп шаштык. Биз үйдүн чатырын жаап атканда сиздердин үйүңүздөр стенасы дагы тургузуп эле. Ушунчалык шаштык сиздерден биринчиден жок дегенде тең бүтсөк экен. Экинчиден сиздердин үйүңүздөрдөн кем эмес сапаттуу бүтсө экен деп болушунча аракет кылдык. Мына өзүңүз көрүп атасыз, көрүп да чыктыңыз. Үйдүн ичинде бир жөнөкөй материал жок. Эптемей бир көз боемочулук жумуш жок. Мына бүгүн Зайыр экебиз менен кошо барган балдар деле таң калып атат. Кичине экономдоп, үнөмдөп, мындайраак эле эме кылсак болот эле депчи.
мен тескерисинче жок, ар бир салган үйлөргө мындай кымбат болсо да башка болсо да сапаттуу, эртең уялбай турган, элдин бетин баягы түз карай турган, жер карабай тургандагыдай бир иш жасап кетсек, эртең биз бул жерден кетебиз, аркабыздан элдин баягы оозунда жаман сөзүгө калбайлы деген ушул аракет болду. Сиздерге рахмат. Алимбек, Жамат, мына ушул Аксайда өтө мыкты инсандар бар экен. Мына Зайыр экебиз чындыгында мага бир туугандай болуп эле жардам берип жүрдү. Ушул жердеги мынол үйдүн бүтүшүнө эң чоң жардам берген себепкер болгон ушул Зайыр экебиз. Ушул Зайыр экебизге ушул айлели канчалык ыраазычылык айтсаңыздар да аздык кылат. Дайым ыраазычылык билдирип жүрүңүздөр. Андан сырткары мына Уста экебиз, Мунар эке үстүн чатырын жаап, мынол ушул абалга чейин эшиктерин берип коюп бүтүрүп беришти мынакей. Андан сырткары мына азыр дагы ушундай бир кече кичинекей голосум менен ушул Аксайдын элинен бир кыскача кайрылуу кылдым элем. Туугандар акыркы жумушка келип калдык, кичине карап берип жардам берсеңиздер, себеби мындай айтканда рискке келип калдык десем, Кудайга шүгүр, мына обоюн жармаштырып берем, үйдүн краскасын, водомесосын кылып берем, полун кылып берейин, лестницасын кылып берейин деп мына бир Уста экебиз, кафелин кылып беребиз деп ушул айдын 94 жылкы балдары бүт санузелди ваннаны бүтүрүп берейли деп. Кыскасы, элде ынтымак бар экен да. Андан сырткары 20.500 сом акча чогултуп тапшырды бүгүн. Мына караңыз. Биз азыр айтып өттүм го. Жалпысынан 87.000 сомдук материал алып келдик. Бүт сапаттуу материал. Кудай кааласа Аваз экебиз эми бир сонун жашайсыз эми. Кудай кааласа. Аваз эке. Анан дагы бир нерсени айта кетейин, мен ушул өкмөттүн алдында, элдин алдында айтып кетким келип атат да, урматтуу көрүүчүлөр, мекендештер. Мынол салып аткан үйүбүз Ак ниет аманат коомдук фондунун 2 жылда салынган 11-чи үйү. 3 жылда салынган, тура көрсөм 3 жылда салынган 11-чи үйү. Бирок Аваз эке, сиз Алла Таалада сүйгөн ушунчалык өзгөчө пенде экенсиз. 10 үй салдык, 10 үйгө ушунчалык крупный жардам болгон эмес. Бирөө келип 500.000 сом жардам берип, бирөө келип 250.000 сом жардамын алып келип берип, дагы бирөөсү келип 150.000 сом, 90.000 сом жардамды чындыгында мен муктаждар комплексин салдык, ошол жерге деле эң крупный бергени 200.000 сом жардам берди Аваз эке. Ал жерде 8 үй бүлө жашайт. А бул жерде сиз жаңгыз үй бүлөңүзгө, жаңгыз жаныңызга мына ошол Багыш Айыл өкмөт Москвадагы бир туугандарыбыз 500.000 бир эле сиздин үй бүлөңүзгө караңчы. Андан сырткары Тайыр деген ажекебиз Нокен Маас Айыл өкмөт 250.000 сом. А бул жердеги өзүңүздүн жердештериңиз мурда 150.000 кече, бүгүн 20.000, 170.000 сом. Мынакей. Караңыз. Чындыгында Кудай сүйгөн пенде экен. Мен азыр келип алып таң калып атам. Көп инсандардын колдоосу менен эмес, бир азчылыкта эле, бирок көптүк жардам менен ушул үй бүтүп кетти да. Алла разы болсун достор, мекендештер, чыныгы муктажга жардам бердиңиздер. Мына ошол Багыш Айыл өкмөтү, албетте мен жердештериме терең ыраазычылык билдирем, себеби чоң жардам бердиңиздер. Баткен, Ош, башка деп бөлбөстөн Кудайга шүгүр, бүгүн жолго чыгып келатсам дагы ушул Көгарт Жамаат 65.000 сом жардам берип атат. Рахмат сиздерге, Алла разы болсун. Албетте жакшыны жакшы деш керек, жардам бергенде берди деш керек. Бар туруп бере албай атпайбызбы? Колуңдан келип мүмкүнчүлүгүң бар туруп деле калыс жүрөгүңдө ниет болбосочу, бирөөгө жардам бермек тургай жолдо турган ташты дагы чекеге алып кое албайсың да. Күчүң жетет, убактың бар, алың жетет. Түшүп алып койсоң болот, жөн эле болот. Бирок сенин жүрөгүңдө ниет жок. Колуңдан миллиондогон жардамдар, мүмкүнчүлүгүң бар, бирөөгө жардам бере албайсың, калыс ниетиң, жүрөгүңдө ак ниетиң болбосочу. Ошон үчүн айтаар элем, урматтуу достор, могул иштер көпчүлүк түрдө болуп атат, көптү күрсө көл болот. Мен ушул үй башталганда сиздерге айтып кеттим элем, достор. Могул Аваз деген акебизге, Баткен Аксайдагы бир тууганыбызга үй башталган атат. Бирден кирпич болсо да салым кошуп калыңыздар. Кирпичтин баасы 9 эле сом. 9 сомда жардам берсеңиздер болот. Бул ишти биз колдосок, колдобосок, жардам берсек, бербесек да бүтөт деген сөзүм болгон. Кудайга шүгүр, жакшы инсандардын колдоосу менен бүттү мына. Кээ бир кече күнү Муктаждар комплексинде дин алымы устазыбыз Садбакасы Ажы Доолов айткандай, ушундай иштерге жардам бере албай, мүмкүнчүлүгү бар туруп үлгүрбөй калган инсандар бүгүн сиздер өзгөчө бир мындай жүрөгүңүздөр ачышып турса керек. Кап ошол маалда мен деле жардам берип калбаптырмын деп. Азыр деле кеч эмес, кийинкисине деле ниет кылыңыздар.
Эгерде сөзүм ашыкчы болуп калса кечирим сурайм. Жалпы жамаат сиздерге чоң рахмат. Рахмат, Алла разы болсун. Зайырке, мен сумкамды берип турасыз, мен устага ушул жерде устанын кызмат акысын берип койсом. Мунараке чатырдан бизден канча сом карызыбыз калган? 15 000 сом чатырдан калды. Анан ол эшиктерди койгон, 3 комнатанын потолок, ванна, мына сырттагы потологуңуздугу менен 20 500 экен. Жалпысынан кошкондо 35 500 сом сизден бересебиз бар. Мына ол жерде сиздин эмгек акыңыз, Мунараке. Сизден мен Кудай кааласа толук карызымды берип бүтүрдүм. Сизге чоң рахмат. Кылган кызматыңызга ыраазысызбы аке? Биз ыраазыбыз. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Рахмат. Албетте мындай иштерге ар бир адамды буйруп бербейт, насип ете бербейт. Сизге чоң рахмат. Сизге буйруган экен, мына үйдү момундай айтканда чек жейтип, чык этип бүтүрүп койдуңуз. Рахмат сизге. Канчалары ушул жерди мен жаап берейин, мен кылып берейин. Мына кече чатырды жаап бүткөндө Зайыр экебизге айттыр. Бирөө мен жаап берсем дедим элем деп ниет кылган экен. Бирок Кудай сизге буйруган экен, мына жаап бердиңиз. Силерге ишиңерге ийгилик, бардыгыңа ден соолук. Рахмат аке, Алла разы болсун. Аздыр көптүр тапканыңызга Кудайым берекесин берсин. Биринчиден Алла Тааланын соовун алдыңыз, экинчиден кызмат акыңызды алдыңыз иншалла. Сону ишке себепкер болдуңуз. Чоң рахмат. Анан сиздерге дагы рахмат. Аке, атыңыз ким эле сиздин? Айтбай аке, сиздики? Сүйүн аке менен Айтбай акебиз лесин сасын. Сүйүн акебиз жамааты менен үйдүн ичиндеги краскаларын, обойду ким кылат, Зайыр акебиз? Максат дос. Камера тартып аткан акебиз бир комнатанын обоюн, анан 94-жылкы балдараз кетип калды. Ваннаны, кафель, бүт кудуктан сууну алып келип, насос менен кыскасы үйдүн ичине жууна турганга чейин алар бүтүрүп берет. Мына булардын кызмат акысы бизден лично жардам, моралдык жактан жардам берели деп, булар баанда убактысын, эң кымбат болгон убактысын. Негизи бул жашоодо эң кымбат убакыт. Мына ошол убактысын курбандыкка чалып ушул жерде кызмат кылып берели деп турушат. Сиздерге чоң рахмат. Полун берди, надер ушул айырдан тургун. Полун кылып берем деген, Мына ошол полун жасап берем деген акебизден да рахмат, Алла разы болсун. Кудай кааласа достор, мекендештер, жакшы кабар, жакшы жаңылык. Сентябрь айы ушул айы. Ушул үйдүн ачылышын кылабыз. Азыртан камдана бериңиздер, даярдана бериңиздер. Келип могул жерде жалпыбыз биригип, бир алаканыбызды жайып, жардам бергендерге дуа берип, анан могул Аваз акебизге ушул ачкычты тапшырып, Аваз акебиздин дагы бир дуасын алып кетели. Даярданыңыздар, бардыгыбыз келебиз Кудай кааласа. Кудай кааласа ушул үйдү бүтүрүп тапшырып алсак, анан кийинки үйлөрүбүзгө да толук киришип, кышка чейин аларды да бүтүрөбүз. Мына ушундай Алим эке, сизге да чоң рахмат. Майли рахмат силерге. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Эмени кабарды уктуңуз. Уктук кабарды. Сентябрда ачылыш кылабыз. Келесиз да? Албетте келесиз. Сиз бу жердесиз буюрса, келесиз. Андан сырткары могул жерде Баткен областынын өкүлү, агаларыбызга, андан сырткары Жогорку кеңештин депутаттары дагы бул жерге келип ачылышына катышып беребиз деген да сөзү бар. Бир жакшы ачылыш кылабыз деген үмүт ниетибиз бар буюрса. Кудай кааласа биз да ошого элдер менен биргеликте жакшы биз ham тосуп уюштуруп беребиз деген. Рахмат аке, Алла разы болсун. Жок дегенде ушундай бир жакшы сөздөр менен материалдык, моралдык жактан колдоп турсаңыздар, бул иштин башталышы. Аксайга болду, мендер акыркы жумушун кылып кетти дебеңиз, мен дагы жакшы ниеттерим бар. Дагы көп иш кылабыз буюрса, Анан бул ишти көрүп атасыздар, бир арабтар башкалар колдогон жок. Жалаң өзүбүздөн чыккан карапайым эл. Дуа кылып туруңуздар, Жакыныраак алып келиңизчи, Аваз акебиздин бир кыскача ыраазычылыгын элге алып берели. Аваз аке. Эми эл журтубуз жардам берген эл журтубузга экөө сизден сөз эми. Бир жакшы сөзүңүздү айтып, бир рахматыңызды айтып, бир сонун бир дуа бериңиз эмгеңиз. Элге, жерибизден бергендерге рахмат, ыраазычылык айтып коюң. Урматтуу эл айтарым. Сөздөн жок. Уялбай айта бериңиз. Бидер. Жардам берген элдерге рахматтуу. Битер. Канчага чыктыңыз? Канчага чыктыңыз? 75-нчи колумда 46-га чыкты. 46-га чыктыңыз. Сүйүнүп толкунданып турасыздар, сүйүнүп атсаңыз керек. Үйдү көрүп сүйүнүп атсаңыз керек. Ушундай үй бүтөт деп өзү ойлодуңуз беле, күттүңүз беле? Жок, күттүм. Рахмат аке. Рахмат. Кудай сүйгөн адам экенсиз айттым го жогоруда. Кудай кааласа баары жакшы болот эми. Бирөөгө ачча сүйлөгөн, неме кылбаган, аз сүйлөгөн кишиде мына рахмат деп атат өзү. Рахмат. Рахмат. Алла разы болсун. Жалпы жааматыңыздарга чоң рахмат. Мынакей акелер, туугандар, баарыңыздарга чоң рахмат. Канча бала чакаңыз бар эле, Зайыр аке? Эми Аваз аке?
2 ul 1 kız. 2 ul 1 kızыңыз бар, а? Балдарыңыз жакшы элеби? Үйдүн бүтүп атканын көрүп сүйүнүп, толкунданып атчабы? Жакшы буюрса. Аз калды бүтөт эми толук, а? Аз калды. Мынакей акелерибиз бар экен, жакшы инсандар бар экен. Кудай кааласа толук бүтөт эми, а? Мына ушундай. Мына достор, мекендештер, мен үйдүн ичин бир кыскача көргөзүп кетейин. Кире бериңиз сиздер. Kire elle. Maşallah mınake. Ana keremet. Alimbeke bu konak bölme Kuda kalasa. Uşul konak bölmesi bolot. Avaz ekebizge kelgen har bir konaktар uşul uyda konak bolot. Ana negizgisi karasanız bol siz görüp turgan aynekten Аксай көрүнүп турат экен. Те наракты караса Варухта көрүнүп турат экен. Алимбек сизге менден бир сунуш. Бул Аваз экебизгечи бир рация алып берип коюшуңуз керек. Рациянын бир башы сизде, бир башы Аваз экебизде турат. Бул жер кадимкидей сизге жардамчы болот бул Аваз экебиз көрөсүз. Мынакей. Ушундай алып беришиңиз керек. Себеби караң, Аксайдын үстүнөн баардыгы көрүнүп турат экен. Бул жак айнектен караса Варух көрүнүп турат экен. Варухтун наркы жактарычы. Момундай айтканда сизге бир жакшы чоң жардам болот эле. Урматтуу достор, мекендештер, бул ванна менен Аристонду берген аты ким эле? Атын айтпай эле кой деди. Болду, түшүндүм. Россиядагы бектер турган бир тууган ушул айылданы. Ванна менен Аристонду ушул жерге алып келип берди. Андан сырткары ушул Аваз экебиздин туугандары үйгө килем, стиральный машиналарынан бери алып беребиз деп атышат, Кудай кааласа. Алимбек бул жерге мынакей телевизор болот. Телевизор коюлат, новый обой болот, нарак, ошонун аркыбети кадимкидей ваннасы болот, баардыгы болот кыскасы. Нар жагында болсо жанагы өзү үй бүлөсү менен, бала чакасы менен жашай турган, дайым баягында пайдалана турган. Эшик дагы заманбап. Сонун эшик болуппу? Эшикке сөз жок, эшикке сөз жок. Эшик сонун болду, ооба. Бул жер ушул Аваз экебиз дайым ушу бала чакасы менен ушул жерде Кудай кааласа күн кечирет. Мынакей. Мына рацияны алып берип койсоңуз, бул жактан нар жакты тажиктин элин карап, байкап турат. Алимбек мынакта мындай кабарлар болду да сизге жаңылык берип турат. Рацияны алып беришиңиз керек бул кишигечи. Мына ушундай. Мына достор, бул үйлөр азыр обойго даяр, полго даяр болуп турат. Акыркы чистовой жумушу калды. Кабелдери ошо антенновый баягындай кабелдерине чейин коюлду, электрический. Заманбап болуптур, жакшы болуптур. Евромонтаж. Ушул эмени да белгилеп койбосом болбойт. Монтажды жасап берген баланын аты ким эле? Ушул айылдын тургуну Асылбек ажынын баласы Тыныбек. Тыныбек бала өзү бүтүрүп берди. Анан Асылбек ажынын жардамы дагы чоң болду Алимбекке. Асылбек деген ажы бар экен ушул айылдын тургуну. Тааныйсыз, ошол киши бул жака өтө чоң жардам берди. Кудай кааласа булдай жардам берген инсандарды бир белгилеп кетпесек болбойт, эске албасак болбойт дайым, ыраазычылык билдиришибиз керек буларга иншаллах. Рахмат баардыгына. Мына ушундай. Сиздерге да чоң рахмат. Мына ушундай достор, мекендештер. Азыр материалдар, азыр алып келген материалдарына толук түшүп атат. Анан бул жагы болсо ошол мен айттым, санузел душу болот. Душуна бүт стиральный машина, раковина баардыгы бата тургандай план болду. Ошо күзгүсүн тартыңчы. Мынакей заманбап күзгү. Алыңчы ошону. Этият кыласыз. Ваннасына керемет ушундай күзгүлөр алынды.
Урматтуу достор, мекендештер, дагы бир жолу баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Аллах разы болсун. Чоң рахмат. Ушул үйдү ушунчалык гана колдоп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Жакшылыктарда көрүшкөнчө. Дагы да жардам берем, колдойм деген бир туугандар болгон болсо, ушул видеонун экран алдында Сбербанк Элсом счеттору турат. Ошол жакка колдон келишинче жардам берсеңиздер болот. Эртең бүртсүгүнө мен Жалал Абадка жетем. Жалал Абадтагы үй дагы азыр чатыры башталды. Ал жакка да колдоңуздар, жардам бериңиздер. Ал үйдү да кышка чейин бүтүрүү эли. Быйылкы салынып аткан үйлөрүбүз чыныгы муктаждарга башталган. Өзүңүздөр деле көрүп атасыздар. Колдоп бериңиздер, жардам бериңиздер. Аллах разы болсун. Тынч болуңуздар. Жардам берген бир туугандарыбызга дагы бир жолу рахмат айтам. Алла разы болсун. Ашыкча сүйлөп, кээ бириңиздер тынчыңыздарды алып койсом, кечирим сурайм достор. Албетте видеолорубуз бир аз узак болот. Дайыма узак болот, себеби көкүрөктөгү сөздү, көкүрөктөгү баягындай туйлап аткан сезимдерди сиздерге жеткирүү үчүн жүрөктөн сүйлөйт экенсиң, жүрөктөн чыгаруу үчүн бат эле жөнөкөй эле сүйлөп койбойт экенсиң, бир топто чыгат экен. Албетте өзүбүз алыста болгонубуз менен жүрөктөрүбүз жакында. Жүрөктөрүбүз бир жерде. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Келечеги. Эже кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы?